Короң кыктуу болсун, өрүшүң ыктуу болсун, жайлооң чөптүү болсун, жан-жаның көрктүү болсун. Жаш балаңдын ойногону жашыл сырдуу кайык болсун. Мындай бата жаңы өргөөгө көчүп жаткандарга айтылат. Алардын токчулук, молчулук жашоодо өмүр сүрүп, короосунда балдар ойноп, ийгиликтүү болуусу максат кылынат. Жаңы конушка көчүп жаткандарга бала төрөлгөндө, ага ат коюлганда, баланы бешикке бөлөгөндө, тушоо кесүүдө, мал союлганда, дыйкан үрөн сепкенде, турмуш куруп жаткан 2 жашка, ошондой эле алыскы жолго аттанган адамдарга, кадыр барктуу элүү журтка сөз өтүмдүү жана касиет дарыган сөзмөр адамдар бата берип келишкен. Көрөнгө көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы бата туурасында болот. Саламатсыздарбы? Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Атаңдан бото калбасын, бата калсын деп элибиз батага терең маани беришкен. Уул кызын бата менен чоңойтуп, батанын баасын акыл эсине кичинекей кезинен уюткан. Байыртадан эле ар бир кыргыздын атырган ак таңы бата менен башталып, күнү да бата менен аяктаган. Бата ар бир инсандын жан дүйнөсүнө бакыт таалай, ырыс кешик алып келүүчү касиет катары жашап келет. Негизи эле келечекти, муунду баардыгын бата менен чоңойтот, бата менен тарбиялайт. Мунун баарын тең баягы үйдүн куту эне дейт, эне үйдөн даярдап баардыгын. Өзү үлгүсүндө анан кандай жол турмушта кандай багыт алыш керек ошону айтып, анан бала төрөлгөндөн баштап ошонун баарын уюштуруп, батаны тилеткен ушу эне болот. Анан эне тиги аталарга чакыртып, мынча айрыкча негизи ар бир үй бүлө баланы баталаганда ата болот. Бата бергендерди сөзмөрлөр берет. Сөз жана сөз менен мөөр басат да. Сөз менен мөөр басат. Мөөр бул бата болуп тиет. Ушул бала биздин тукум улаачубуз болсун, тукумубуз ушундан узарып, ырыскы берекеси менен болсун. Анан элге, жерге кызмат болсун, элине кызмат кылган болсун, жерине кызмат кылган болсун деп ар дайым элди, жерди кошо бата менен айтып келген кыргыз элинде. Жалаң өзүнүн эле жеке турмушун айткан эмес. Биз кыргыз эли негизи байыртадан бери кылымга артып, көрөнгөбүз бай, өзөктүү элбиз да. Биз ошо салтыбыз, таадан, нарк нускабыз менен улуубуз. Кыргыз элчи ошо көрөнгөбүз бай дегенимдин себеби ошо көрөнгөбүздүн ичинде баардык нерсе бар. Улуттук кийимибиз, улуттук кол өнөрчүлүгүбүз, биздин тилибиз, биздин ушунчалык ыйык макал лакаптарыбыз, ошонун ичинде сөздүн күчтүүлүгү, улуу урмат кичүүгө зат деген биздин ушундай накыл ата бабалардан бизге урпактарына калтырып кеткен накыл сөзү, ушунун баары биздин көрөнгөбүздө жатат да. Байбыз да негизичи кыргыз эли. Улуу урмат кичүүгө зат деген ушу бизде бар экен да. Бул бата деген илгерки ата бабалардан бери эле келаткан, азыр эле ойлоп чыгарылган эмес. Байыртадан бери биздин ата бабаларыбыз батага ушунчалык маани берип, батанын күчү бар экен, керемети бар экен, батадан баардык нерсе жаралат экенин айтып келген. Ошон үчүн бата жөн эле эмес, аталардын батасы энелердин тилеги деп коет. Эне тилек кылса жан дүйнөсү жарылып тилек кылат экен. Ал тилек көккө кетет экен, көктөн жараткан Кудайга жетет экен. Ошон үчүн илгертен эле ошо апаларыбыз отуруп алып, ушу эл журтка деп тилек кылып, ар кандай кырдаал, кыйынчылык болуп, башка кыйынчылык түшүп турганда дагы энелер түнү күнү алакан жайып, жаратканга жалынып турган, тилек кылып турган. Ушул нерсе токтосо экен, жамгыр жааса экен, моундай кырдаал болуп, ушул мизи кайтса экен деп энелердин тилеги көккө кетип турган балам. Ошо тилек бата. Бата деген бул кыргыз эли үчүн өтө мааниси чоң нерсе деп эсептейм. Анткени кыргыз элибизде макалыбызда бар го, бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген дейбиз. Демек бата бул улуу адамдардан, аксакал адамдардан кичүүлөргө бериле турчу бир жакшы нерсе да. Мисалы бул бата берилет кыздар турмушка чыкканда, же болбосо жигиттер үйлөнгөндө, же болбосо узак жолго чыкканда, ошол жакшы ой менен, жакшы нерсе менен бата берилет да. Биз ар дайым ошол улуулардын батасын алып жүрүшүбүз керек. Бата адамга дем, күч, кубат, ишеним жана эрк берет. Байыркылар батанын мына ушул улуу күчүн билген. Ошон үчүн ар бир ишти бата менен баштаган. Батаны ошо илгери ушу жана айтып өткөндөй нарктуу аталар, бирок оозунда сөзү бар,
ушунчалык бир касиетти карманган, бир ушундай таза, көкүрөгүнө көктөн келип турган адамдар бергенде кабыл болчу экен да. Анан батаны ары бери жүргөн эле киши бере алган эмес. Бата деген бул улуу күч, бир улуу сыр. Батанын ичинде, мына бата деп 4 эле сөз турат, бирок 4 сөздүн ичинде канча деген нерсе камтылган. Ыйыктык бар. Ошол ыйыктыкты жан дүйнөсү менен аталар бата бергенде, ошо бата алып турган кишинин жүрөгүнө уйган, куттай болуп, кыт болуп уйган. Анан ошол нерсе аткарылып кеткен. Төрөгөндөр төрөп, турмушка чыга албай жүрөм деп дагы бата сурап келгендерге бата берген. Жана нарктуу ата, кадырман, кадырлуу ата бата бергенде ал нерсе аткарылып кеткен. Ошон үчүн бата чексиз. Кыргызда негизи эле жашоо турмуш башталгандан баштап эле бүт бата менен жашап келишет да. Анан бу кыргыз элинде бата берген адамдар негизи көп болгон. Айрыкча могу аксакал кишилердин баардыгы эле бата беришкен мурун. Себеби аксакал болгонго чейин ар бир ошол кыргыз салты, наркы, адеп аклагы күчтүү болгон үчүн ар бир карыя ошо бата бергенге жарагандай болуп тарбия алышкан мурун. Анан батаны баягы элге, эл уулдарына, эл кыздарына берген батакөйлөр, булар жалпы элге таанымал адамдар болгон. Анан ошолорду мисалы үчүн аттан айта кетсек, мисалы үчүн көлдө мурунку эле кылымдарда, 19-кылымдарда эле жети аке дегендер болгон, жети аксакал адамдар болгон, баардыгы тең көп жашап, мына элдин оозунда калган, китепте жазылбаса дагы убагында оозунда калган. Мына Карга аке деп коет, Сарт аке, Мойт аке, Садыр аке, Кыдыр аке, Карач аке, Тилекбат аке дегендер болгон. Батаны кабыл алабыз. Азыркы биз сыяктуу жаштар, бизден кийинки жаштар, улуу адамдар, ошондой эле жанагы эгиз төрөгөн апаларыбыздын баталары жакшы дейт деп айтып коет. Мисалы, кол ууз адамдардын көпчүлүгү негизи улуу адамдардан берилет да бата. Эми баардык адамдан бата ала алабыз деп айта албайм. Анткени мисалы батаны деле бул касиеттүү адамдар, мисалы жашы өткөн, улгайган, мисалы аталарыбыз, апаларыбыз, таяне таянта, чоң апаларыбыз дегендей ошол улуу адамдардан гана ала алабыз го. Мисалы жаңы үйлөнгөн жаштардан батаны кантип алабыз? Ошон үчүн мен ойлойм, бул улуу адамдардан гана, касиеттүү адамдардан гана биз бата ала алабыз деп. Мисалы азыр баардык эле адамдан бата алабыз дегенде, мисалы көрүнүктүү деп атпайсызбы? Жаштардан деле көрүнүктүү адамдар бар. Бирок эми башка жагы менен көрүнүктүүдүр, бирок ал адамдан бата алууга мындай убакыт келе элек. Элибизде бата сөздүн атасы. Баталуу эр арыбас, батасыз эр жарыбас деп айтылып келет. Бул жөн гана ооз учунда айтылган сөз эмес. Анткени бата элди бириктирип, улуттуу бир ынтымакка уютар касиетке ээ. Андан сырткары батага ар бир кыргыз өзгөчө маани берип, бата алууга тырышып, баталуу болууга аракет кылган. Батага маани бербесек, бата бербесек, анда келечегибиз кандай болот? Анда Кыргызстанда туңгуюкка калбайбызбы? Бата менен агарганда кыргыз эли. Биз кырылдап келет, ушул нерсеге жеттик. Бата менен келатабыз, чын айтсамчы. Энелердин тилеги, аталардын батасы, салтыбыз, каадан, наркыбыз менен, адеп аклагыбыз менен биз ошо өзүбүздүн тилибиз менен, өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүз менен жашап жатпайбызбы? Анан эң биринчи ошо улуулугубуз ошо батадан башталган. Баардык нерсе. Ошо кийген кийимине дагы бата берген. Мына карачы кандай жакшынака кийинип турасың. Келчи айнанан, ушу кийимиң өзүңө кут болсун. Ушундай кийимди ушу биздин апаларыбыз кийчү, биздин энелерибиз кийчү деп туруп ошо кызды көргөндө бата берген. Чачы узун кыз келе атса дагы ата ошо келгенде айланып кетейин. Улуу ата бабалардын, улуу апаларыңдын учуун улаган кыз экенсиң, адептүү, имандуу кыз экенсиң деп туруп бата бергенде тие кыз ушундай күч алган. Анткени батанын күчү бар да, энергиясы бар да, күч алып, оош битер ал кыз көркүнө келип, жакшы нерсеге умтулган. Бата жакшы гана нерсеге берилет. Жакшы нерсени анан сен мындайсың дейт, керек болсо кыйшайып баратканды түзөп берген бата мененчи ал түзөлүп кеткен. Ошонун үчүн батанын керемети бар. Бул жанагы баланы адамдарды тарбиялоо эле жолу. Жалаң эле бата менен жанагы эл көгөрөт деген ушул да, ал жанагы суу менен жер көгөргөндөй эле, бул үрөндү эгип туруп сугарбасаң,
ал өсүп чыкпаганда эле бала төрөлгөндөн эле баталанып багытталып туруп атса, анан кийин бала туура эмес жолго түшүп калган ошол. Анан ушу батанын дагы мынакей элдерди чогултуп алып, батаны күчтөнтүш үчүн өзүң менен тааныш билишти, өзүңө көңүлү туура, ак көңүл, анан кийин касиетти керек болсо адамдарды чогулуп ошолордон бата алышкан, бата алып беришкен. Бул батаны күчтөнтүш үчүн ошондой кылышкан. Анан атак үйдө болсо күнүгө тамак ичкенде 3 мал чогуу отуруп бала чакасы менен. Ошо келип аш болсун, береке рызык болсун деп даамды баштап, бүткөндөн кийин ушулар кабыл болсун, мына ушулар аткарылсын деп анан ким ошо кайсы баласы же кызы уулу ошол тамакты даярдап, же болбосо чай сунуп, колго суу куйгандага ошондо анан ошо каарынап анан кийин баталарды беришкен да. Мына ошон үчүн батанын мааниси өтө күчтүү да. Азыркы жаштардын турмушка болгон көз карашы башкачараак болгондуктан биз бул темаларда каада салттары жөнүндө деги эле кыргыз элинин анын ичинде бата боюнча көптөгөн класстык сааттарды өтөбүз, балдарга видеороликтерди жасап, түшүндүрүү аракеттерин көргөзүп жатабыз. Бардык эле жалпы эле билим берүү системасында ушул кыргыздын каада салттары боюнча иш-чаралар жүрүп жатат. Колубуздан келген нерсенин баарын кылып жатабыз. Балдарга класстык сааттарды гана берип көргөзбөстөн, кол өнөрчүлүк деп атпайсыздар, ошол боюнча бата боюнча дагы мындай аралаштырып, иш жүзүндө көргөзгөнгө да аракет кылабыз да. Жараткан уулуңар бул жарык дүйнөгө келгенде атасынын атынан атазар болуп ат коюлган. Аталарда эл тааны дегендей, ата ааламды таанытуучу күч болот, касиет болот. Ошол уулум атазар атанын тилегин аткарган, атанын батасын, атанын көкүрөгүндөгү максатын көздөгөн, элине кызмат кылган эр жигиттерден болсун, ден соолугу чың болсун, эркек жигит болгондон кийин жигит бир шаймерден колдоп жүрсүн, жолу ачык, ар дайым көкжал колдоп, ден соолугу чың, кыргыз элине керектүү балдардан болуп чоңойсун. Азыркы бүгүнкү күндөгү кыйынчылыктан чыгарган келечектин муундарынын башчыларынын арасында болсун. Амин. Амин. Деп анан ушу батада ошол күндөгү абал, ошол ситуацияда камтышкан. Жалпы кыргыз элинин уул кыздарына, биздин кыргыздын кыраан жигиттерине, кымчабел кыздарына ошо бата тилекти айтып турсак, анда биз өсөбүз. Биз анда өнөбүз. Биз агарабыз, биз көгөрөбүз. Биз ошого маани беришибиз керек. Анткени биздин аталарыбыз, 7 ата 70 түп аталарыбыздан бери келаткан ыйыктыкты биз кантип унутуп коебуз? Кантип биз аны жокко чыгарабыз? Эч кандай акыбызда жок. Анткени ал нерсе биздин каныбызда бар. Кагылайын кыздарым. Илгери апалар кыздарына насаат айтканда, тилек кылганда, тектүү жердин кызысыңар, атаны уяткарбагыла. Энеси мындай экен деген сөзгө калтырбагыла деп айтчу эле биздин апаларыбыз, тайнелерибиз. Силер жакшы жерден тарбия алган, ата-энеңер жакшы жердин ата-энеси болгон ата-эненин кыздарысыңар. Улуу ата-бабалардын урпактарысыңар, аккан арыктан суу аккан ата-бабалардын урпагысыңар, кагылайындарым. Мына бой жетип турасыңар, окуп атасыңар, окууңарда ийгилик болсун балдарым. Адептүү болгула, кыз баланын адеби, иманы менен, жүрүш турушу менен, кийген кийимдер менен үлгү болуп, башка жаштарга жарыгыңар чачырагандай кыздардан болгула, алтындарым. Жаратканым силерге жакшылыкты мол берсин. Жүрөгүңөргө дайыма адеп, иман болсун. Жүрөгүңөрдө дайыма мейирим болсун. Улууну урматтаган, ичүүнү ызааттаган адептүү кыздардан болгонго жараткан Кудайым өзү кабыл кылсын. Менин энелик тилегим жаратканын өзү кабылдап силердин жүрөгүңөргө уюткан болсун. Амин. Байыртадан
башынан бери эле уюткулуу элибиз мааниси терең тарбияга ыктаган каада салт, үрп адат менен жашап келген. Маселен, бата берүү сыяктуу. Оозунан жакшы сөзү куюлган, дайыма жакшылык тилеген аталарыбыз, апаларыбыз колго суу куйган балага дагы бата беришкен. Булактай тунук бол, төбөсү бийик улук бол, эне сүтүн актаган азамат жигит бол деп айткан. Мына ушундай дымактуу ойду камтыган элибиздин бата берүү салтын унутпай, бата алууга жана баталуу болууга аракет жасайлы. Мына ушуну менен көрөнгө көрсөтүүсү соңуна чыгат. Кийинки көрсөтүүгө чейин аман туруңуздар.